канча деген мынакей азыркы могу запрещенный психотропныйлар сатылып, школьник балдарыбыз наркоман болуп кетишти. Мамлекеттик аптекалар ачылып атат. Эртеңден баштап иштеп 20%, 30%. Кээ бир жанакы биздин өзүбүздүн льготаларыбыз бар да. Ошол льготадагы 70%, 80% арзан алышат. Кээ бир жанакы 5 наименование бар. Оорулардыкычы бронхиальный астма, онкологический 3-4 степени, шизофрения, тиги будагендер бекер алышат мамлекеттик эмеден государство. Ошого биз баратабыз да. Кадыр Союзович приказга кол коюп, ушу дары-дармектерди нелегально сатылып аткан дары-дармектер, базарда сатылып аткан дары-дармектер текшерүү боюнча приказ коюптур. Аны өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Мынакей ушу жогорку кеңештин жыйынында мен дагы болсо ошол лицензиясы жок, медициналык тармакта билими жок, косметологдор, ошондой эле гинекологический кабинеттер тууралуу, ошол эле дары-дармектер жөнүндө дагы маселе көтөргөм. Анан баарыбыздарга жакшы белгилүү болгондой, мынакей акыркы күндөрү статистика боюнча карасак, өлкөбүздө ошо кан аркылуу жугуштуу гепатит Б, гепатит С, ВИЧ, СПИД менен ооругандар санында көбөйүп жатат. Буну дагы болсо ошо өтө мындай кандай айтсам, ошо бизди коптонтот да. Ошондон улам ошол медицина тармагына ошо көбүрөөк көңүл буруп жатабыз. Бұл совместный приказ негізінде қандайдыр бир операция десек болот, операция болду. Бияка биз чогуу келдик. Чындыгында ушундай бейрасмий түрдө дармектерди алар сатып атат. Бул туура эмес, себеби лицензиялар болуш керек, сертификация болуш керек. Бирок ДЛО бул ошол лекарственное обеспечение департаментинин кызматкерлери менен сүйлөшсөк, алар айтып атат, эч кандай уруксаты жок, ушул кишилер ушул жерде бейрасмий түрдө иштеп атат. Ошондуктан мындай сыяктуу жараян, ошондой сыяктуу фактыларды биринчи иретте фиксировать этип коюп, токтотуш керек.